Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кадамжай районунун Майдан айылынын 46 жаштагы жашоочусунун унаасын 130 000 сомго баалашып, акчасын бир жумада кайтарууну убадалап, изин жашырып кеткен Миңчинар айылынын 30 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Кадамжай районунун Майдан айыл аймагынын 46 жаштагы тургуну социалдык жели аркылуу белгисиз жаран менен өзүнүн Тико үлгүсүндөгү автоунаасын 2023 жылдын 26 күнү 130 000 сомго баалашып бергенин, бирок унааны алган жаран изин жашырып кеткендигин билдирип, 11 апрель күнү милицияга арыз менен кайрылган. Бул арыз Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси, башкача айтканда алдамчылык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталат. Алдап кеткен жаранга издөө иши ачылган. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери тарабынан мурда сот жообуна тартылган Кадамжай районунун Миңчинар айылынын 30 жаштагы К.А. аттуу тургуну аныкталып, Кадамжай районунун Өзбекстан менен чектешкен аймактан кармалды. Кармалган жаран тергөө кызматына өткөрүлүп берилип, Деу үлгүсүндөгү автоунаасы кайтарылды. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Баткен районунун Бужум айылындагы Тажибай Мурзапаров атындагы орто мектебинде капиталдык оңдоп түзөө жумушу жүрүүдө. Бул тууралуу Салам медиага аталган мектептин жетекчиси Гүлсара Кожомжарова билдирди. Кышта мектеп өтө суук болот. Баягы нормалдуу температураны бербей 9 градус болду. Булар текшерип көрүп, текшерүүнүн жыйынтыгы натыйжасында критерийлерге дал келгендиги үчүн мектептин абалы жакшы болуш керек. Анан онун баягы айнеге ишик башка нерселерин шипырлардан бери алмаштырып, мектепти термос кылып, башкача айтканда электр баягы энергияны экономдоп, үнөмдөө үчүн плиталарын алмаштырып, полный капиталдык ремонттон өткөрүп берет. Капиталдык ремонттун жүргүзүү мөөнөтү 10 ай максимум. Арифтин талабы боюнча 10 ай деп берилген, ошол мөөнөттө бүтүрүп бериш керек. Мектептерде окуп атат, гимназия мектебинин жарымында. Жеке немеде 3 этаж зданияда ошону класс кылып, мектеп кылып иштеп атат. Кадимкидей жакшы, талапка жооп берет. Парталарыбызды апарганбыз, опчолорубузду апарганбыз. Биздин баягы кыштагы чечилбей келген муктаждыгыбыз чечилип атат азырчы. Баткенде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер окутуудан өтүүдө. Бул тууралуу Салам медиага президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн кеңешчиси Эльвира Боронбаева билдирди. Азыркы мезгилде бүт айыл өкмөттөрү, мэриялар, ушул жергиликтүү бийликтер бүт жумуштарында проектный подход деп коебуз го, ошондойго өтүшүлөр керек. Жергиликтүү бийликте иштеген кызматкерлерибиздин квалификацияларын жогорулатуу максатында бул тренингдер өтүп жатат. Ар бири ошол тренингден кийин өзүнчө бизнес планды полностью даярдай алат. Финансылык эсептеринен баштап маркетинг, анан упаковка услуг деген нерселердин баарын үйрөнөт. Анан биздин тилегибиз ошол ар бир райондо жакшы анализдер жүрүп, ушундай жакшы качественный эффективдүү пландар даярдалсын деген үмүттөбүз. Бүгүн 18 апрелде жаш манасчы Касымбек Бердикуловду жана анын жакындарын, мугалимдерин облус башчысынын орун басары Жаныбек Исаков кабыл алып, ыйгарым укуктуу өкүлдүн белектерин тапшырды. Бул тууралуу облустук бийликтен маалымдашты. Ошондой эле Касымбектин мугалимине ыйгарым укуктуу өкүлдүн ыраазычылык каты тапшырылып, ата-энесине ыраазычылыктар айтылды. Белгилей кетсек, 11 жаштагы Касымбек Бердикулов 3 ай бою Кыргызстанды кыдырып, манас айтып келген. Пандемия учурунда Алипе майрам өткөрдүк. Ошол убакта мен Касымбекти Саякбайга келбетин окшотуп манасты жазып бердим. Ошол убакта атасы менен энеси үйдөн жардам берип, манасты жаттатып, манас айтты. Ошондо бардык көрүүчүлөр манас айтканына ыраазы болушуп, ошондон манас айтканын биз байкап, манасчы болот деген үмүтүбүз артты да. Биздин чоң аталарыбыздын Кадыр деген чоң атабыз манас айтчу экен. Бирок биз көргөн эмеспиз ал чоң атабызды. Аталарыбыз айтат да, Кадыр деген чоң атаңар манас айтчу эле деп. Биздин ушу урукта бар үчүнбү Касымбек ушундай. Анан чоң атасы Бердикул дагы комузда
кол ойнотуп, ырдап ушундай өнөрлүү киши. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.